Assalamu alaikum ustаз, мен намазымды баштап қайра таштап қойып атам, иманым мас болып жатады, не қылсам болады, дуа қылып қойыңызшы. Ияка набуду ва ияка настаин Фатиха сүресін көп оқып, өзге тұшыл дуаны көбірек айтыңыз. Аллахым тура жолдан адаштырба деп. Анан Мухтасару тарғиб ва тархибте Ибн Хаджар Асқалани рахимахулла Ибн ал-Мунзир деген алымдың 4 томдық кітебін 2 томдық 1 томдық қылып қысқартып берген. Сайып Багдашта демге қылады. Ошондо күчтүү бир ишенимдүү тастар хадис келет. Хадис кутси жөнөкөй эмес, Алла Тааланын сөзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жеткирип айтып атат. Мен салла салата ли вақтиха фақат рахимту. Ким намазды калтырбай, убагында окуй турган болсо, мен ага мээримимди төгөм, ырайымымды мээримди төгөм. Ал менин кепилдигимде болот. Ва мен салла ли гайри вақтиха. Намазды калтырып же убагынан чыгарып каза кылып окуса, инша рахимту ва инша азапту, кааласам аны азаптаймын, кааласам кечиремин дейт. Ошон себептен намаз менен ойношпош керек, бул бир эртерээк окуп баштаңыз. Өмүрдү берип аткан Алла Таала, өмүрдүн шүгүрү бул. Башка бир хадисинде ошол эле китепте Мухтасар таргиб ва тархибте хасан далилге жараган даражада хадис алып келет. Ибн Хаджар Асқалани шейх. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: намаздын убагы киргенде ва юнади мунадин дейт. Периште Алланын жарлыгын айтып жеткирет. Куму ила салатикум, намазыңардын убагы кирде тургула, намаз окугула, кабырыңарда күйүп аткан тозоктун отун фабридуха биссала, намазды окуп ошону өчүргүлө деп келет. Баягы намазды окубаган адам кабырында кыйналып баштайт, акыретте да кыйынчылык кылат. Эми биз эч кимди коркутпайбыз, үмүт беребиз. Иншалла Аллах Тааладан үмүт кылып намазды калтырбаңыз. Намазда кандай бактылык бар бир тууган.